Демек, сиздерге баланын муктаждыктары толук канааттандырылдыбы? Балабызды буга чейинки берилген тарбиябыз муктаждыктарынын баардыгын жаптыбы? Биз ошол муктаждыктарына жараша толук тарбия бере алдыкпы? Ошол боюнча сөз болду. Эми тапшырма. Муну жашоо дөңгөлөгү деп коет. Бул дөңгөлөк кандай болуш керек? Дөңгөлөк толук дөңгөлөк айлана формасында болгондо гана бул айланып жүрүп кете алат. Демек, сиз дагы балаңызга буга чейинки берген тарбия берген дөңгөлөгүңүздүн абалы кандай? Ошону ошол боюнча атайын кагаз, ручка алып иштеп көрсөңүз. Бул ушул эле тапшырманы эгерде балаңыз менен балаңызга дагы сөзсүз түрдө аткартырып көрүңүз. Эгер балаңыз сезимдерин сизге ачык айта албаса, уялса, тартынса, анда бул тапшырманы кое турасыз, же болбосо менин жеке баракчама кайрылып көрөсүз. Балаңыз да ушул тарбия дөңгөлөгүнүн, жашоо дөңгөлөгүнүн абалын толтуруп көрсүн. Бул кандай аткарылат? Мен сиздерге азыр көрсөтө кетейин. Бул тапшырма болот сиздерге. Мисалы үчүн, эң алгач баланын физикалык муктаждыгы. Сиз балаңызды канчалык деңгээлде ошол таза аба, кийим-кечек, тамак-аш менен камсыздап жатасыз? Менимче дээрлик ата энелер баардыгы эле аракет кылышат, жакшы эле деп ойлоймун. Бирден баштап 10го чейин балл бересиз. Балким мисалы үчүн зыяндуу тамак-аштарды көбүрөөк берип аткан болсоңуз, мисалы үчүн, анда 8 же 9 деп баалай турган болсоңуз, мындай чекит коюп аласыз. Андан кийин коопсуздук муктаждыгы. Эгер сиз балаңызды көбүрөөк коркутуп урушуп жаткан болгон болсоңуз, 6-7 деп белгилесеңиз, мисалы үчүн, просто мисалы үчүн деп белгилесеңиз, могу жерге мындай кылып точка, чекит кылып белгилеп аласыз. Сүйүү муктаждыгы. Балаңызга сиз канчалык мээрим, көңүл буруу, сүйүү, кубаттоо берип атасыз, Аны өзүңүз баалап көрүңүз. Мисалы үчүн, муну дагы толук канааттандыра албай жаткан болсоңуз, эртеден кечке жумушта болуп, балаңызга убакыт ажырата албай аткан болсоңуз, 8 деп белгилеп алышыңыз мүмкүн. Просто мен мисал келтирип атам. Сыйырмат муктаждыгы. Үй бүлөдө баланын сыйырматы, кадыр баркы кандай, анын ою, анын сезимдери, анын каалоолору сиздер үчүн, ата эне үчүн маанилүүбү? Баланын ою менен эсептешесиздерби? Бул дагы өтө маанилүү. Балким муну дагы бир 8-9 деп белгилеп алсак. Өзүн тапкан муктаждыгы. Балаңыз канчалык деңгээлде өзүн тапты, өзүн тааныды, эмнеге кызыга тургандыгын, эмне колунан келе тургандыгы, кандай күчтүү тараптары бар экендигин аныктай алды. Балким анчейин таба элек болгон болсо, 5-6 деп коебуз. Өнүгүү муктаждыгы. Балаңыз буга чейин кандай ийгиликтерди жаратты? Мисалы үчүн, олимпиадага катышты, спорттун чемпиону болду, же болбосо дагы башка өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн абалында кандай ийгилик жасай алды? Ошону жасап көрүңүз. Мисалы үчүн, 5-6 деп көрүшүңүз мүмкүн. Эми ушул айлананы бириктирип сызып көрөсүз. Ой. Эми бул толук өзүңүз карап көргөндөй толук айлана формасында болбой калгандыгы үчүн бул дөңгөлөк жакшы жүрбөйт. Эгерде сиздер өмүр сапарында сиз алдыңкы баллон болгон болсоңуз, алдыңкы баллон тартуучу, жүрүүчү, айдоочу болот го. Сиз ушундай тарбия берип аткан болгон болсоңуз, демек сиздин тартып жаткан баллонуңуз жакшы иштеп айланбай аткандыгын, жакшы жүрбөй аткандыгын түшүнсөңүз болот. Балаңыз дагы ушул эле тапшырманы суранып, балам, сенин физикалык муктаждыгыңды мен сага сен үчүн канчалык деңгээлде канааттандырып жатам? Оюңду кенен, ачык, коркпой эле жаза бер. Бул мен үчүн өтө маанилүү. Мен өзүмдүн үстүмдөн иштеген жатам. Мен буну менен сен экөөбүз мамилебизди жакшыртат, же болбосо өзүмдүн катачылыктарымды билип, анын үстүнөн иштегенге мага жардам берет десеңиз, балаңыз өзү да сызып бериши мүмкүн. Коопсуздук муктаждыгы кандай аткарылып атат? Баланын сүйүү муктаждыгы, суйурматы, өзүн табуу муктаждыктары. Андан кийин өзүңүз менен балаңыздын канчалык деңгээлде аткаргандыгын, айланаңыздардын сызылгандыгын салыштырып көрүңүздөр. Экөөңүз тең окшош болгон болсо, анда ушул боюнча иштеген
оңоюраак болот. Эгерде балаңыздыкы башкачараак, сиздики башкачараак чыгып калган болсо, сиз балаңызды дагы деле жакшы түшүнбөй, балаңыздын оюн билбей атканыңыздан кабар берет. Балаң кабар берет. Эгер балаңыз менен окшош болгон болсо, демек сиз балаңызды жакшы эле түшүнөсүз, тааныйсыз, билесиз. Болгону кемчиликтерди кетирип жатасыз дегенди билдирет. Эмдиги сабактарда ушул тапшырмалар менен жашоо дөңгөлөгүбүздү дедим го, тарбия дөңгөлөгүбүздү толук 10 балга чейин кантип жеткиребиз, кантип иштейбиз, ошол боюнча болуп турмакчы. Ушул 1 айлык курстун ичинде сиз балаңыздын коопсуздук муктаждыгын 10го чейин, сүйүү муктаждыктарын 10го чейин кышкырса, баардык муктаждыктарын толук канааттандырганга билимдерди аласыз. Курстун жыйынтыгында дөңгөлөгүңүз толук айлана формасында болот деп ишеничтемин. Тапшырманы сиздер сөзсүз түрдө аткарасыздар деген үмүттөмүн. Балаңыздар менен өзүңүздөр кошо аткарыңыздар. Мен сиздердин жоопторуңуздарды WhatsApp группадан күтөм. Сурооңуздар болсо WhatsApp'тан жана жеке дайректен кайрыла бериңиздер. Мен сиздерге жооп берүүгө даярмын. Ушун менен бүгүнкү тапшырма сабак соңуна чыкты. Эмдиги сабак мындан да кызык болмокчу. Көрүшкөнчө аман болуңуздар.